Чүй райондук мамлекеттик администрациясы, Чүй райондук билим берүү бөлүмү жана Чүй райондук билим берүү кызматкерлеринин профсоюзунун ортосунда 2021-2023 жылдарга 3 тараптуу келишим кабыл алынган. Чүй райондук билим берүү кызматкерлеринин профсоюзуна 28 мектеп, 15 билим берүү мектепке чейинки билим берүү мекемеси жана бир балдардын жана өспүрүмдөрдүн чыгармачылык борбору карайт. Тактап айтканда бардыгы 41 башталгыч уюм. Мына ушул 41 башталгыч уюм 10 айыл өкмөтү менен өздөрүнүн карамагындагы айыл өкмөттөрү, профсоюз комитеттери жана мектеп администрациясы менен 3 тараптуу келишимдерди кабыл алышкан. 2021-2023 жылга кабыл алынган келишимдин негизги багыттары болуп, бул билим берүү жөнүндө мыйзамы, мугалимдин статусу жөнүндө мыйзамы, социалдык өнөктөштүк боюнча мыйзам жана эң негизгиси билим берүү кызматкерлеринин эмгек шарттарын оңдоп түзөө жана эмгек акыларын маалында туура берүү маселелери боюнча маселелер каралган. Мына ушул маселелерди чечүү багытында райондук мамлекеттик администрация өзүнүн милдеттерин, Чүй райондук билим берүү бөлүмү өзүнүн милдеттерин аткарып келе жатышат. Ал эми Чүй райондук билим берүү кызматкерлеринин профсоюз комитети тарабынан билим берүү кызматкерлеринин социалдык жана экономикалык жактан колдоо жана коргоо багытында ар кандай иштер аткарылып келе жатат. Анын ичинде эң негизгиси билим берүү кызматкерлеринин жайкы эс алуусун уюштуруу акыркы жылдары жакшы жолго коюлган. Башкача айтканда, өзүбүздүн бюджеттин негизинде былтыркы жылы 16 мугалимди эс алдырсак, Ысык көл жээгинде быйылкы жылы 20 мугалимди эс алдырдык жана кийинки жылы мындан дагы көбүрөөк мугалимдерди эс алдырууга тартууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Мындан тышкары билим берүү кызматкерлеринин эмгек акыларын туура жана так эсептөө боюнча чоң масштабтуу иштер жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 181 токтомунун негизинде бардык билим берүү мекемелеринде эмгек акыларды эсептөө боюнча орчундуу маселелер каралып, семинарлар уюштурулган. Мына ошол семинарлардын натыйжасында азыр ар бир билим берүү кызматкери өзүнүн эмгек акысын эсептөөнү так билишет. Саламатсыздарбы, добрый день. Мэрия города Токмак подписано трехстороннее соглашение совместно с Чуй-Токмокским отделом образования и горкомом профсоюзов работников образования. Данное соглашение у нас это новое соглашение, оно подписывается подписывается на 3 года, и в этом году нам и было также подписано на 22-25 годы данное соглашение. Мероприятие это педагог года с премированием победителей и призеров из числа педагогов, августовская конференция на премирование общеобразовательных организациях по итогам смотра готовности к 2022-2023 учебному году. День учителя на премирование педагогов за подготовку учащихся к Олимпиаде, где были награждены ценными подарками. На День города также было на премирование учащихся учителей по итогам предметной Олимпиады и конкурса на лучшее авторское произведение. То есть было на данное мероприятие выделено 397 тысяч сомов. Значит, сейчас у нас также предусмотрены денежные средства на проведение новогодней елки в мэрии города Токмак. Как вы видите, данное трехстороннее соглашение у нас ежегодно выполняется, и в дальнейшем все, что будет планироваться, будет осуществляться в рамках бюджета города Токмака. Бүгүнкү күндө Токмок шаардык мэриясы тарабынан, Чүй-Токмок билим берүү бөлүмү тарабынан, Токмок шаардык билим кызматкерлеринин профсоюзунун тарабынан 3 тараптуу макулдашуу белгиленген. Бул мөөнөт 3 жылга каралган, 2022 жыл 25 жылдарга ичинде иш-чаралар жүрүлөт. Бул ченемдик акт болсо социалдык экономикалык багыттары камтылган ушул макулдашууга. Ушул макулдашуу менен биз
Токмок шаар мэриясы тарабынан көп жардамдарды көрүп атабыз. Биздин система, билим берүү системасында билим берүү кызматкерлеринен көп жардам берип атышат. Эгерде белгилеп кетсек, сый акылар дагы берилип атат, белектерде тараптар берип атат. Мисалы, жылдын мугалимине да карата дагы сый акылар берилип атат, белектер берилип атат. Акчалай дагы бүт белгиленген, тактап айтканда 3 тараптуу макулдашуу негизинде болуп атат. Август конференциядагы акчалар берилген. Эгерде карап көрсөк, быйыл дагы Токмок шаарынын 155 жылдыгына карата дагы сый акылар дагы берилген. Жылдын жыйынтыгы боюнча дагы кароо сунактар дагы болсо, албетте макулдашуу негизинде мэрия тарабынан жергиликтүү бюджет эсебинен каржылоосу баары ушул макулдашууда көрсөтүлгөн. Ушунун ары дагы ушул макулдашууну иштеп чыкканда дагы бизде чоң комиссия иштеген. Ал комиссияда биздин шаардын мэрдин жардамчысы Стопников Сергей Викторович катышкан, биздин шаардык депутаты катышкан, каржылоо өкүлү, каржылоо бөлүмүнүн өкүлү дагы катышкан, биздин билим берүү бөлүмүнүн башчысы жана өзүм тарабынан дагы белгиленип бүт баары 5 бөлүктөн 5 багыттан түзүлгөн келишим макулдашууга биз баарын бүт иреттеп, бүт баарын камтыганбыз. Ошол негизинен мен дагы айткым келет, биз дагы Токмок шаардык билим кызматкерлеринин профсоюзунун кароо сунакка катышканбыз. Кароо сунак это республикалык кароо сунак болгон. Кароо сунакта эң мыкты жамааттык келишим, эң мыкты 3 тараптуу макулдашуу деген максатында ушундай чарага катышканбыз. Ушул сынактын негизинде биздин Токмок шаардык билим берүү илим кызматкерлеринин кесиптик бирлиги дагы катышып 2-чи орунга татыктуу болгонбуз. Бу дагы иштин жөрөлгөсү, бу дагы биз социалдык өнөктөштүк менен иштеп барганыбыздын бу дагы өзүнчө белгиси деп ойлойм. Чүй Токмок билим берүү бөлүмү тарабынан 2012-2022 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамынын негизинде билим берүү сапатын көтөрүү максатында стратегиялык план иштеп чыккан. Биздин билим берүү бөлүмүндө 2 профсоюз уюму бар, Токмок шаарында жана ошондой эле Чүй районунда. 2 профсоюз уюмунун төрагасы, төрайымы көп жылдардан бери иштеген, тажрыйбалуу мектептин ичинен чыккан, баягы мектептин билим берүү системасында бул ичинен билген адамдар. Бул кишилер менен биз көп жылдан бери чогуу чаран иштейбиз. Абдан көп жардамдарды кылышат. Андан сырткары бизде Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун 2022 жылы 31 марттагы 181 токтомун аткаруу максатында көптөгөн иш-чаралар алып барылууда. Мисалга айта турган болсок, ошол мугалимдердин айлык алкасынын туура төлөнүшү, эмгек тартибинин сакталышы, мугалимдердин укугунун корголушу, андан сырткары баягы өргүгө чыгуудагы, эс алуудагы көптөгөн иштерди ушул профсоюз уюм аркылуу ишке ашырып келе жатабыз. Андан сырткары биз жергиликтүү кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен тыгыз иш алып барабыз. Ошол эле биздин жайкы эс алууну уюштуруп беришет, ошол эле биздин окуучулардын эс алууларын уюштуруп беришет. Андан сырткары эми мугалимдерге шарт түзүү үчүн жалпы биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин саясатын баягы мугалимдердин кадыр баркын көтөрүү, айлык акысын көтөрүү сыяктуу мугалимдерге шарт түзүү сыяктуу иштер биздин ушул профсоюз уюму, жергиликтүү бийлик, анан биздин билим берүү бөлүмү тарабынан 3 тараптуу келишим түзүлгөн. Келишимди аткарууда ушул профсоюз уюмунун салымы чоң деп айта алабыз.
Себеби биздин Токмок шаарыбыздын жергиликтүү бийлиги дагы Чүй райондук мамлекеттик администрациясы дагы биздин билим берүүгө эбегейсиз чоң жардам көрсөтүүдө. Ошол эле материалдык техникалык базасын айтууда. Мисал катары айта турган болсок, республика боюнча азыр жүрүп жаткан жана 1200 мектепти долбоорунан биз сыртта калбай Токмок шаарында 11 мектеп, Чүй районунда 10 мектеп ошол компьютер менен камсыздалдыруу астында турабыз. Бүгүнкү күндө министрлик тарабынан толугу менен мебелдер алынып келип берилген. Ал эми ошол ички баягы ремонт иштерин, ошол локалдык сеттерди тартуу, жергиликтүү бийлик тарабынан акчалар Чүй райондо айыл өкмөттөр тарабынан, райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы тарабынан, ал эми Токмок шаарында болсо мэр тарабынан каражаттар бөлүнүп берип, бүгүнкү күндө 80% жумушубуз аяктап, ушул проект аягына чыкканы турабыз. Андан сырткары Токмок шаарыбызда жакында эле ноябрь айында Союз угунан бери жок болгон бизден баягы 1-3 кичи райондо бала бакча болгон эмес. Буга дагы 2 бала бакчага чоң өздөрүнүн баягы жардамдарын көрсөтүп, акча каражаттарын бөлүп, 2 бала бакчабызды бирөөнү 200 орундук, бирөөнү 250 орундук бала бакчабызды ачтык. Бүгүнкү күндө Кудай буйрса иштеп, буга чейин бизде Токмок шаарында 6 бала бакча болгон болсо, бүгүнкү күндө 8 бала бакчанын менен 2400 баладай бала бакчага барып жүрөт. Эми бул менен дагы маселе чечилбейт. Бул жалпы республика боюнча келе жаткан маселе болуш керек. Кудай буйрса ушул март айына деп пландап жатабыз. Жергиликтүү бийликтер менен дагы бир баягы демөөрчүлөр аркылуу 200 орундук бала бакчаны ачабыз деген пландарыбыз бар бүгүнкү күндө. Эми биздин жалпы ушул 3 тараптуу келишимдин аткаруу максатында биз жергиликтүү бийлик тарабынан билим берүү системасына чоң эле жардамдар болуп, кандай биз баягы келишимде көрсөтүлгөн пландын негизинде иштерди алып барып жатабыз. Келечекте дагы биздин астыбызга койгон көп максаттар, ой тилектерибиз бар. Мен ойлойм, ушул 3 тараптуу келишимдин негизинде андан сырткары дагы ушул биздин билим берүү тармагына чоң иштерди аткарабыз деген биздин ойдо бар. Мисалы, ошол эле мугалимдер күнүндө, ошол эле жаңы жылда, ошол эле баягы мекенди коргоо күнүндө, кыскасы баягы биздин планда кандай иш-чаралар көрсөтүлгөн болсо, ошол пландын негизинде биз ар дайым ушул министрлик тараптан, биздин профсоюз тараптан жана ошондой эле жергиликтүү бийлик тараптан ар дайым колдоолорду алып келебиз дагы. Ошол менен баягы абдан жакшы иштерди аткарабыз деген ой тилектерибиз бар.